Эми эмки парламент, азыркы парламенттен дагы курамы начар болушу мүмкүн толук. Анткени азыр 90 депутаттар санын кыскартты. Элге жагыныш бул мындай элге жагынуу үчүн ушул парламентти, өкмөттү жамандай берсең, эл колдой берет да. Бул эми мамлекеттүүлүктү, башкаруу системасын жакшы билбеген жетекчилердин айынан ушундай болуп атат. 35 бир мандаттуудан 55 партиядан деп атат азыр. Эми ошол 90 депутат келет. Бирок булар азыр, менин маалыматым боюнча, ошол бир мандаттуу округтан дагы кимдер келет. Ошону дагы түзүп атышат. Баланча районунан баланча келиш керек. Анын жанындагыларды мындай канатын кырып атат да, кимдер чыгышы мүмкүн. Мисалы 3 талапкер чыгып калса күчтүү. Үчөө мисалы эметиш үчүн, үчөө добуштарды бөлбөш үчүн жанындагы экөөнө кызмат берип, сен бүт ушул акчаңды дагы сарптайсың, баланчадан өткөрөсүң деп. Бир мандаттууну дагы булар эмитен мындай чийип атышат да. Кимдер ошондо эмки парламентке кимдер келери чечилип калдыбы? Чечип атышат. Менимче уже 50% чечилип калды. Азыркы депутаттардын, азыркы парламентте отурган бай олигарх депутаттардын көпчүлүгү азыр мындай сүйүнүп жүрүшөт кадимкидей эле. Мен маселемди чечип алдым деп.